Карандаш жана өчүргүч. Карандаш менен өчүргүч үйлөнүштү. Эл катары той өткөзүп жашай башташты. Карандаш корч, өткүр, өчүргүч жумшак жана бардыгына макул эле. Бири-бирин түшүнүшүп, турмуштары жакшы өтүп жатты. Жаштардын жакшы жашап жүргөнүнө тааныштары таң калып жатышты. Бул жерде бир мандем бар. Кантип эле ушундай болсун? Карандаштын достору Калемсап эркектер өздөрүнчө чогула калышканда анын кулагынын кужурун ала башташты. Болбой калдың тууганым. Өчүргүч сени каалагандай башкарып алды. Сен сөз айта электе ал өчүрүп турат. Эркектик намысың кайда? Өчүргүчтүн курбулары устараларда жөн калышкан жок. Карандашты эркине коюп, көп эле эркилетпесеңчи, сенин жумшактыгыңдан пайдаланып, каалаганын жазып салса өчүрө албай калбагын? Бул айтылган сөздөр текке кеткен жок. Карандаш эркектик намысын сакташ үчүн оюна келгенди жаза баштады. Ал эми өчүргүч өзүн коргоо максатында тигинин жазгандарынын баарын ылгабай өчүрүп кирди. Бир айга жетпей карандаш менен өчүргүч ажырашып тынышты. Калемсап менен устаралар экөөнүн ажырашып кеткенине катуу кайгырышты. Буларды бир гана жооткон нерсе алардын болжолдору туп-туура чыкканы болду.